Саламатсыңар туугандар, мен бул видеодо турмушка чыга элек кыздардын атынан суранайын деп чечтим силерден. Ушу качан күйөөгө тиесиң, качан турмушка чыгасың деген сурооңорду токтоткулачы. Тажадык. Каяка барбасак деле качан турмушка чыгасың? Тойго барсак деле качан турмушка чыгасың? Жөн эле жолдон жолугуп калсак деле бир адамдарга качан турмушка чыгасың? Качан? Уже ушундай суроолордун айынан эшикке чыккым келбей калды. Мен эшикке чыккым келбей калды. Тойлорго баргым келбей калды. Элдерден качмай болдум мен. Качмай болдум. Ушу суроону укпайын деп качмай болдум. Эч ким албай атса биз кантип турмушка чыгабыз? Эч ким предложение кылбай атса кантип турмушка чыгабыз? Өзүңөр деле ойлонсоңор, ого бетер. Биз жолуктуктан бир толуп чыгарына көзүм жетпей атат да, ошо экөөбүзгө бир талапкер келип, кыйратып бир сүйүү эттеген көзүм жетпей атат да. Блин, мен да сага ушул жөнүндө бир айтайын дегем да негизичи. Жок, ушинтип убакыт коротуп жүрө бергичекти мен дагы кичине кыргыз элинин алдында сөзүмө туруп ала качууну баштабайлыбы балдарды. Биз деле ала качып көрөлү да. Кстати, сен чын эле ошондой бир сөз кылгансың TikTokто. Ооба, ошо сөзүмө да туруп калат элем, сен да турмушка чыгып калат элең дегенде, мен да турмушка чыгып калат элем. Давай биринчилерден болуп биз баштап бербейбиз. Биз баштайлы, бум болот го дейм. Блин, ала качалы. Жакында бүткүлө Айзада экөөбүздөн ала качуу башталат. Ким биз менен?